Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чындыгында мусулмандарда баягы майрам катары, айыт катары эки эле айыт бар. Бул ошол биринчиси ороз айыт, экинчиси курбан айыт. Мындайча айтканда ороз айытта 30 күндүк орозодон кийин көптөгөн сабырдуулук, чыдамкайлыктан кийин, себеби орозо кээде кышта болот, кээде аябай күн ысыкта болот. Ошуга чыдап орозо кармагандан кийин бизге Аллах субханаху ва таала майрам катары ошол ороз айытты берет экен. Ошондуктан ороз айыт күндөрү орозо кармаганга болбойт. Бул майрам күн, зиярат күн, тамак аш жей турган күн болгондуктан, көңүл ача турган күн болгондуктан орозо кармалбайт. Эми биз орозого эмне кылып даярданабыз? Эң биринчи биз битир садаканы бере элек болсок, айытка чейин битир садаканы берип коюшубуз керек. Себеби бул зекеттин соогун алабыз, өтө сооптуу амалдардын бири. Себеби пайгамбарыбыз айтат, битир садаканы берген болсоңор, орозодо кээ бир кемчиликтер адамдан кетип калат, ошолордун баардыгын жууп тазалайт дейт. Андан кийин бул орозо битир айыт күнү муктаждарга дагы майрам болсун деп айытка чейин бергенибиз мына ошол максаттан болот. Эл менен кошо алар дагы майрамдасын деп. Андан кийин бул майрам күн болгондуктан биз өзүнүн тартиптери бар, баягы айытка чейин жуунуп, тазаланып, жыпар жыттуу, атырларды себинип дегенде баягы жакшы маанай боло тургандай кылып, анан мечитке келгенде бир жол менен келип, кайтканда башка жол менен кайткан жакшы болот деп айтылат. Себеби соогу көбүрөөк болот да. Ар бир кадамга сооптор берилет. Анан айыт учурунда баягы айытка чыгып атканда үйдө сөзсүз түрдө оозду ачып алып, бир хурма же бир нерсе жеп алып чыккан жакшы болот дейт. Себеби биз ооз ачык күн болуп атат да. Күнүгө ооз жап атканбыз, а бул күн ооз ачык болуш керек деп намазга чыгып атканда сөзсүз түрдө хурмадан же бир шириндиктен баягы бир ооз тийип алып туруп анан чыккандагы бул сүннөткө ылайык болот. Анан бири-бирибизди эмне кылабыз, зыярат кылабыз, сурашабыз, досторду, туугандарды, ата энелерди. Мына ушундай бир баягы мусулмандарга жакшы маанай тартуулай турган күн болгондуктан, жакшы ниет менен аткарган болсок, ошолордун баары сооп деп эсептелинет.